бирөөнүн туалетин дейт, аныкын жууп коесуң, кар күрөп чыгасың, эптебей ышыкса ушу жагынып эле жашаганда күн болуп калды да. Элементарный эшикке балдарымды ойното албайм, аркасы жерден кагуу силкежеп. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарындагы Аламедин базарынын тегерегинде жашап жаткан Гүлшен эжебизге жардам берүү үчүн келип отурабыз. Эжебиз бизге кайрылуу таштаганда тамак аштан, продуктадан жана ошол жашап жаткан кичинекей квартплатадан, кичинекей комнатанын квартплатасын төлөөдөн бизге кайрылуу таштаган. Саламатсызбы аталы. Мен ошо Ал жардам фондуна кайрылдым элем. Мен өзүм 4 балам бар. Жашы жете элек. Өзүм кичинекей ушу квартирада турам. Квартирага төлөгөнгө дагы дарманым келбейт, өзүм дагы ооручанмын белимден. Чыда калса ошо бир чака сууну көтөрө албайм эптеп. Үйдө эле мен иштей албайм, ошо белим ооручанынан. Үйүм сыйрайт. Бул сыяктуу болуп кетти. Момундай ным, төшөктөрүбүз ным болуп калат. Кудайдын түгүндө ошо каарынын эмесинде жаям. Адамдай болуп жата албайбыз. Суук, үйүбүз жок, аргасы жерде ошо квартиралар тентип жүрө беребиз. Силерден суранам, ошо кандай жагынан болсо дагы ошо үй жагынан жардам берсеңиздер деп суранат элем. Элементарный эшикке балдарымды ойното албайм, аркасы жерден кагуу силкежеп. Ошо Ал жардам фондко ошо кайрылдым элем, ошо жардам бериңиздер деп суранам. Кайдыгер карабаңыздар. Бул дүйнөдө эле өтөр дүйнө, ошо маңдайга жазган тагдыр экен, бирок ушу балдар менен кыйналып атпайсың, аргасы жерде квартирада жашап жүрүп. Бияка тура албайсың, бияка эме кыла албайсың, ден соолугуң чың болуп турса да жакшы экен. Балдар үчүн жашайт экенсиң. Силерден ушу үмүтүм менен ошо Аллахка үмүт, андан кийин сиздерге үмүт. Ошо сызда жатып, ошо төшөктөрүбүз эртең менен нымдашып кетет. Ным болмоктон суугадым кедей. Аз жаяйын десең, суукта да жая албайсың, ошо мынтип түрүп коюп, бирин серин кургайт. 2 төшөктөн, 3 төшөктөн жанып жатасың. Элементары же эшикке чыгып балдарды ойното албайсың, квартирага бере албайсың. Же ашпайт. Кээ бир элдердин кирин жууп коесуң, 200 сом, 500 сом берет, аларды жуйсуң. Бирөөнүн туалетин дейт, аныкын жууп коесуң, кар күрөп чыгасың, эптебей ышыкса ушу жагынып эле жашаганда күн болуп калды да. Деп ушпаса экен, же ушу батырса экен деп элечи. Бияктан дагы кантип чыгып балдар менен батырбайт дейт. Бир сарай болсо дагы, бир кичинекей кепе таң болсо да үйүң деп жашаганга жакшы экен. Бирөөгө эме болбойчу, көз каранды болбой. Күйөөм ошо таштап кеткен боюмда бар да. Мага бала керек жок болсо, мага керек да, кантип балдарымды таштап кетем. Урматтуу мусулман биртоондар, байдын байлыгында кедейдин көз акысы бар деп элибизде айтылгандай, колубуздан келишинче Гүлшен эжебизге жардам берип, мына балдарынын жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмай тартылганга баарыбыз аракет кылалы.